Саламатсыздарбы достор, бүгүн сиздер менен фронтенд жана бэкенд жөнүндө сүйлөшөбүз. Алар негизи эмне жана алардын негизги айырмалары жөнүндө. Ошондой эле фронтенд үйрөнүү боюнча мен бүгүн биринчи сабагым болот жана анда фронтенддин бөлүктөрү жана HTML структурасын, HTML баракчасынын структурасын түзүүнү үйрөнөбүз. Андан эссе келгиле фронтенд жана бэкенд. Алар эмне? Алар биз күндөлүк турмушубузда колдонуп жүргөн веб страницалар, программалардын эки бөлүгү болот, фронтенд жана бэкенд бөлүгү. Фронтенд бөлүгү бул ошол страницанын же болбосо программанын колдонуучу көрүп турган бардык нерсеси. Мисалы, сүрөттөр болушу мүмкүн, анда тексттер болушу мүмкүн, рамкалар, ссылкалар бардыгы бул фронтенд бөлүгүнө тиешелүү. Ал эми бэкенд бөлүгү бул ошол страницанын же болбосо баракчанын арткы бөлүгү, анын иштөөсүн камсыздаган бөлүк десек болот. Мисалы, жөнөкөй эле мисал келтирели. Инстаграмдагы биз лайк басканда жүрөктүн кызыл түскө боелушу бул фронтенд бөлүгүнө. Ал эми астындагы сандардын бирге көбөйүшү бэкенд бөлүгүнө тиешелүү болуп эсептелинет. Бүгүн фронтенд бөлүгүн үйрөнүүнү баштайбыз. Фронтенд өзү 3 бөлүктөн турат. HTML, CSS жана JavaScript бөлүктөрүнөн турат. Эң башынан эле бүгүн HTML эмне жана анын структурасын кантип түзөбүз, ошол боюнча карайбыз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. HTML файлын түзүүнү баштайлы. Негизи эле HTML файл деген эмне? HTML файл бул орусча айтканда язык разведки десек болот. Бир HTML файл бир веб страницага барабар. HTML файлда бүт браузерде чагылдырыла турган сүрөттөр, тексттер, бардыгы, ссылкалар бардыгы жазылат жана браузер аны как бир страница катары окуй алат. HTML файлдарын Visual Studio Code программасынан эметебиз, жазабыз. Бул программаны Google'дан бекер скачать этип алсаңыздар болот. Анда эмесе биз жумушчу столго бир папка файл создавать этели. Өз каалагандай кылып өзгөртүп койсок болот. Мисалы, программалоо деген файлды түздүк жана аны Visual Studio Code программасынан ачып көрөлү. Бул жакта менин даяр программаларым бар. Аны ачпайлы, жаңы файлды ачалы, файлдар бөлүмүнө кирип, Open Folder'дан рабочий столдо анан биздин жаңы программалоо деген ачтык, файлды ачтык, аны выбрать. Азыр карасаңыздар, бул файлыбыз бош. Анын ичине дагы бир файл жасайлы. Мисалы, lesson 1 деп коелу. Lesson 1 деген файлыбыздын ичине бир программа жасап болот. Программанын атын каалагандай өзүңүздөр каалагандай койсоңуздар болот. Кандайдыр бир индекс жазасыздар. Өзүңүздөр каалагандай латын тилинде. Index.html. Эң негизги маанилүү жер ушул. HTML. Биз индекстен кийин точка коюп, андан кийин кандайдыр бир расширение жасабыз. Ошондо компьютер бул файлды эмне аркылуу ачууну иштеп баштайт. Мисалы, эгерде бул жерге py деп ачсак, анда Python программа катары ачып баштайт. Эгерде doc десек, бул значит текст жазылган файлды Word же болбосо дагы башка эмелерден ачып баштайт. Ошон үчүн расширенияны туура жазыш керек жана биз HTML деп бул файлыбыз HTMLге тиешелүү экендигин айттык. HTML файлынын 5 версиясы бар. Биз эң акыркы 5-чи версиясын иштетебиз. Аны токтойт. HTML деп жазып, анда биз ушул HTMLдин 5-чи версиясын иштетип атканыбызды айта алабыз. Ушундай жол менен HTML файлыбыздын версиясын көрсөтүп алдык. Эми HTML файлыбыздын структурасын жазууну баштайлы.
Негизинен HTMLге ар кандай маалыматтарды киргизүү үчүн тегтер колдонулат. Мисалы бир тег жазалы. HTML тегин жазалы. HTML теги jup тег болуп саналат. Анын башталышы жана аягы бар. Жана ушул HTML тегибиздин ичине баардык тегтерди жайгаштыра алабыз. Бул негизги тег болуп эсептелинет. Жана анын ичине баардык тегтер жайгаштырылат. Мисалы head теги бар бизде. Бул дагы парный тег болуп саналат. Jup тег. Жана ошондой эле body теги бар. Бул дагы jup тег. Негизинен баардык HTMLдеги маалыматтар ушул эки тегдин ичине жазылат. Head тегинин ичине жана body тегинин ичине. HTML анын ичинде head жана body тегтери бар. Бул тегтерди адамдын аналогиясына карасак болот. Мисалы head тегин адамдын башкы бөлүгүнө, ал эми body тегин адамдын денесине салыштырып алсак болот, окшоштуруп алсак болот. Head тегинин ичине бүт HTML файлыбызды башка файлдар менен туташтыра турган тегтер жайгашат. Ал эми body тегинин ичине бүт биздин браузерде көрсөтүлө турган тексттер, сүрөттөр, ссылкалар баардыгы body тегинин ичине жайгаштырылат. Ошондой эле head тегинин ичинде жазылуусу зарыл болгон кээ бир тегтер бар. Аларды карап кетели. Алардын бири meta теги. Meta теги jup эмес бир тег болуп саналат. Анын бир эле теги бар жана баш аягы жок. Meta теги кодировкага жооп берет. Ар кандай кодировкалар бар жана бул meta тегинин ичине өзүбүздүн бизге керектүү болгон кодировканы көрсөтө алабыз. Мисалы аны charset OCF 8 деген кодировканы колдонобуз. Кандай кодировкаланы ошондо компьютер түшүнөт. Ошондой эле дагы бир зарыл тегибиз бар. Ал title теги. Title теги дагы парный тег болуп саналат. Title тегинин ичине биз каалагандай жазууну жаза алабыз. Бул биздин браузердеги вкладкада көрсөтүлөт. Мисалы келиңиздер сабак 1 деп тайтлдын ичине жазалы дагы. Муну сактайлы. Сактоо үчүн Ctrl плюс S тамгасын клавишасын басуу менен экөөнү биргеликте басканыбызда файл сакталат. Немесе келиңиздер рабочий столдон эмес өзүбүздүн программабызды ачып алып index.html деген сабагыбызды ачып браузерден карайлы. Өзүңүздөр көргөндөй браузерде сабак 1 деген эме пайда болду. Вкладкабызда сабак 1 деп өзгөрүлдү. Калгандай эле башка сөздөрдү дагы жазып койсок болот. Негизинен head теги ушундай зарыл тегтерден жана башка туташтыруучу тегтерден турат. Ал эми body тегине ар кандай тексттерди, сүрөттөрдү киргизе алабыз дедик. Мисалы бир текст киргизели. H4 деген тег аркылуу башка сөздү киргизели. H4 теги башка сөзгө жооп берет. Биз H4 тегинин ичине жазган текстти ал тема катары карайт. Мисалы мунун ичине бир сөз жазалы. Программалоо негиздери дейли. Негиздер деп туруп, бул файлыбызды сактап туруп, аны браузерден карайлы. Караганда текстибиз кара жана жирный тамгалар менен жазылып, өз алдынча бөлүнүп турат. Эгерде биз дагы бир H4 тегинин ичинде бир H4 тегинин ичине бир текст киргизели. Мисалы салам дүйнө деп коелу. Деп туруп сактап туруп, аны дагы браузерден карасак,
программалоо негиздери жана салам дүйнө экөө бири биринин жарына жазылган жок, экөө өз өзүнчө бирден строчкага жазылды. Себеби экөөнү тең браузер тема катары окуп жатат, экөөнү тең тема кылып чыгарып берди. Ушуну менен эгерде сиздерге видео жаккан болсо жакты белгисин басыңыздар жана биздин каналга катталыңыздар. Биздин кийинки сабагыбызда body тегинин ичиндеги баардык тегтерди үйрөнүп чыгууга аракеттенебиз. Баардык тегтерди көрсөтүп берем. Ошондой эле өзүңүздөр Google'дан Visual Study Code программасын көчүрүп туруп, практика жүзүндө өзүңүздөр файлдарды жазып баштай берсеңиздер болот. Анда эмесе кийинки видеого